Кыргыз тили 2-класстар үчүн. Саламатсыңарбы окуучулар, кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыш мезгили. Сабактын максаты: бүгүн балдар кыш мезгилине кайсы айлар кирет, кыш мезгилинин кандай өзгөчөлүктөрү бар, кандай оюндар ойнолот кышында жана кышкы кийимдерге эмнелер кирет, мына ушулар жөнүндө түшүнүк алып, жана бир катар тапшырмаларды аткарасыңар. Кыш мезгилинде 3 ай бар. Алар декабрь, январь жана февраль айлары. Ар бир мезгилдин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Кыштын да өзүнө тиешелүү керемети бар экен. Кышында аба ырайы суук болот, анткени кар жаайт. Мына ошонун натыйжасында айлана чөйрө, бак-дарактар аппак болуп калат. Элдер үйлөрүнө от жагышат. Эшикке чыкканда жылуу кийимдерин кийишет. Кышкы оюндар. Кышкы оюндардын баардыгы тең кар менен байланыштуу. Кар кандай жаары менен мына ушул оюндар башталат. Кардан кар киши жасайсыңар. Чаналарыңарды сүйрөп алып, чана тээп баштайсыңар. Кар көп жаагандан кийин лыжа тебүү башталат. Муз тоңот. Ал эми муз үстүндө балдар хоккей ойношу мүмкүн, же болбосо жөн гана коньки тебиши мүмкүн. Мына ушулардын баардыгы тең кышкы оюндар болуп эсептелинет. Кышкы кийимдер кайсылар? Көңүл бурабыз. Моюн орогуч. Бул дагы кышкы кийимдер экен. Бул жерде мына кар кишилер кийип турабы, тумактар, топлар, мына булар дагы кышкы кийимдер экен. Жылуу свитер, колгап же мээлей деп да атасак болот, куртка. Булар кышкы кийимдер. Башкача айтканда кышында кийилет экен. Эми балдар дептериңерди алып чыккыла. Тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма: класстер түзөбүз. Кыш мезгили. Кышында кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Жазасыңар. Андан кийин окуу китебиңерде 84-беттеги 3-көнүгүүнү иштегиле. Кашааларды ачып, туура келген сөздөрдү тандап жазасыңар. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.